бул триллиондук экономика. Бул жакта дээрлик дүйнө жүзүнүн баарын камсыздайт. Машина болобу, ийне болобу, самолет болобу, баардыгы ушул жерден чыгат. Ошол себептен сен кайсыл өлкөгө барба, кайсыл өлкөгө керектүү муктаждык бар болсо, ошол муктаждыкты бияктан чыгара алабыз. Мисалы мындай да, балким бир өлкөгө кийим керек, балким бир өлкөгө техника керек, бир өлкөгө машина керек болсо, аны бир өлкөгө барып туруп баардык товарды чыгара алышың мүмкүн эмес да. Кытай ошол мүмкүнчүлүктү берет. Баардыгын жерден чыгарууга. То есть бир өлкөдөн чыгарууга. Бул бир. Экинчиден, каалаган сапатта, каалаган баада чыгарып берүү мүмкүнчүлүгүн берет. Мисалы Турцияга барсаң же Европага барсаң, бир эле сапатта, бир эле баада товарлар чыкса, мисалы Кытайга сен келип, ошо бир эле бут кийим же бир эле кийимди 20 баа берсең болот да, бир эле кийимге. Тканьды алмаштырасың, сапатын алмаштырасың. Мисалы биздин кардар келгенде, биз ага мисалы ушул тренчти сураса, мисалы бизден канча болот десе, ушул тренч мисалы 500 сомдон баштап 5000 сомго чейинки бааны берсе болот да. Себеби сапатына, тканьга жараша, дизайнга жараша, түсүнө жараша. То есть ошол нерсе дагы аябай чоң мүмкүн